Мана сата калтырган бул береги мекен үчүн чептей туруп берели элине тийген кереги урпактар өссүн береги Koşup elin demine Aldığa umtul demine Келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметтин өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстаным, ата мекеним, ардактуу жерим. Кылымдарга сени ырдап келемин, мекеним менин, кымбатым жерим. Жүрөгүмө сени сактап келемин. Аргасыз кетсең да, алыска жетсең да, сагынарсың ыйык мекениң. Биримдиктүү элбиз, өлүмгө себепсиз, кыргызмын деп коргоп намысты. Бейиштин төрүндөй, берметтин өгүндөй, берекелүү жерим
урматтуу меймандар жана жалпы Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун ушул жердеги правление мүчөлөрү, жалпы кыргызстандыктар, сиздерди ушу Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн жакшы ушу майрамы менен куттуктайм. Ушул майрамдын алдында биздин ушу Кыргыз биримдиги аялдар комитетинин өзүнүн ушул отчеттук жыйналышын өткөрүп алалы деген бир эң жакшы келишимге келип, баардыгыңыздар колдондуктан алып, ушу эң жакшынакай кечени өткөзүп алалы. Мен дагы учурдан пайдаланып бул уюштуруучуларга мына сиздерге чоң рахматымды айткым келип атат. Мына Жамалгүл Жанна Девис мына көп жылдардан бери бизде Кыргыз биримдигинде ушу аялдар комитетин жетектеп келет, кылган иши мактоо, татыктуу. Жаман жакшылыктын баардыгын бирге тосуп келатабыз. Бөлүнбөй, жарылбай, тоюбузду дагы жети кошкон эл келип куттуктап, жети кошкон элди сыйлап, бул деген кандай сонун бөтөн жерде, керемет. Ушундайыбыздан тайбайлы таптакыр. Башыбыз биригип, жакшылыкта гана ар дайым кезигишип жүрөлү, майрамдарда кезигишип жүрөлү. Жамандыктар бизден, кыргыз элибизден жана бөтөн мырзалары, айымдары бүгүнкү да өткөрүп аткандай 31 август бизге бир Кытайдан белек берилген, эркиндик үчүн берилген, эгемендүү күнүбүзгө, эң бактылуу күнүбүзгө ыраазычылык кылып, баарыңыздарды ошол майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коебуз. Земляки, сегодня очень такой волнительный праздник для нашего народа, для нашей страны. Этот день объявлен Днем независимости нашего маленького, но очень красивого, но очень гостеприимного, доброжелательного Кыргызстана. Наряду с другими национальностями, которые в течение истории по каким-то моментам, по очень таким глубоким, трагическим моментам утеряли свое государство, утеряли свою независимость в ряду таких стран. Мы очень гордимся тем, что наши прадеды, наша история сохранила наше государство в том виде, в каком оно перешло к нам. Мы небольшой народ, нас всего 6 миллионов, живут около 80 национальностей в нашей стране, но тем не менее мы, если посмотреть вот на историческое прошлое кыргызского народа, живем в дружбе, живем во взаимном понимании, живем в том, что даже то, что русский язык признан, так сказать, государственным языком, официальным языком нашей страны, большая часть населения использует русский язык как язык межнационального общения. Так он и есть, так и ведется, так сказать, исторически. Мы надеемся, что это будет передано нашему поколению последующему. Посредством русской культуры, посредством русского государства, российского государства, которое поддерживало нас, маленький народ, мы смогли получить доступ ко многим культурным наукам. Көрүп турасыздар, менин артымда канча деген патриот, чыган, иштерман, намыскөй, колунан көрү төгүлгөн, оозунан сөзү төгүлгөн, алтындай болгон эң чоң командам бар. Мен сыймектанам ушу караңгы асылда айымдары менен. Кыргыз көчү токтосо эгер, кыргыздын баг ошондо ачылалы. Кирова Зайнаш Ахматбековна, Кечекет Бэлсё, за активное участие в развитии деятельности женского комитета межрегиональной общественной организации «Киргизские линии» Кыргыз биримдиги. Награждается общественное объединение «Кыргыз» Акбатан Мағордосу. Сіздерге чоң рахмат айтамын. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү чакырууга келген меймандар, аялдар комитети, сиздердин баарыңыздарды эртең келе жаткан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Наконец-то мы через 30
30 лет добились того, что мы потеряли. Но лучше старого друга никогда не бывает нового. Так что рада приветствовать вас здесь. Acırım taloştu simbolu, tırpırım çaştıday kılıkta. Acırım taloştu simbolu. Ақына жараша затын табып тұрсыздар. Аябай чоң қуаныштамыз, сүйініштімін. Жакшынакай мынаки энелерибиз сүйлөп кетти, ырлар менен. Жакшынакай мынаки кыздарыбыз сүйлөп кетти. Bir gün düşürdüm ah çilikten caydım top. Aldırgan tüprüm süyüsün, ağır geçsiz desin kol. Aytaklı açıp yoldu, almadan kolumdan tayı. Арбаңыздар, ардактуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, амансыздарбы? Биринчиден мен фамилиям Султанбаева Алима Абдыкановна. Мени көпчүлүгүңөр таанысыңар, бирок азыр бул эже эмне жумуш кылып жүрөт деген ой пайда болушу мүмкүн кыздарга. Мен азыр бир аз болсо дагы өзүм кичине түшүндүрмө берип кетсем. Энелер жолу коомдук бирикмени 2018-жылы Бишкекте түзгөнбүз. Биздин бул Энелер жолу коомдук бирикмени түзүп негиздөөчүсү, жазуучулар союзунун мүчөсү, акын жазуучу, журналист, КТРКнын журналисти, көптөгөн теледолбоордун ээси Кадырова Сонумбү Эркешинанын негиздөөчүсү ушул эжекебиз. Биздин Энелер жолунда эң чоң аксакалыбыз, Кыргызстанга аттан качкасындай таанымал эжебиз, меңди эжебиз Мамазаирова Умай энебиз болуп эсептелет. Бул Энелер жолунун түзүүнүн максаты эмне? Биз энелер эне бириксе эл биригет деген ураандын, чакырыктын негизинде ушул Энелер жолун түздүк. Ата бабаларыбыздын ардактап багып келе жаткан ата салттарыбызды, үрп адаттарыбызды, кулк мүнөзүбүздү сөз байытуу, сөзгө жазбаңыз. Айымдайымдын айылдашы Мирзат Усенова сезим дегендер менен алдыңыздарда. Мен биясында отыра бермейді. Сіз ышқы берген, от жалынамайсыз. Раманов 60 неме шундай немеде да жайрып кирип чыгып эле айткан экен ушундай турайын. Тура берет. Sen istedim,
урматтуу жана кымбаттуу менин кыргыз элим, баарыңыздарга бүгүнкү кечиңиздерге көңүлдүү өтүшүнө куттуктаймын. Каабайбы. Саламдашпай өтүп кетсем башка кепке уят болуп каламын го мен сиздерге. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар, сиздерге бүгүнкү жакшы күндү кеч каалайм. Ошону менен бирге сиздерге ушу кыргыздын ооз комузунан элдик күйүнү чертип берсем, каалап коюңуздар. Ушундай миң кырлуу, көп сырлуу таланттар көп. Bayramlar olmasın. жonu жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметтин өңүндөй, берекелүү жерим Кыргызстаным, ата мекеним, ардактуу жерим. Кылымдарга сени ырдап келемин, мекеним менин, кымбатым жерим. Жүрөгүмө сени сактап келемин. Аргасыз кетсең да, алыста жетсең да, сагынарсың ыйык мекениң. Биримдиктүү элбиз, өлүмгө себепсиз, кыргызмын деп коргоп намысты.
Geçtim töründe Vermedin ömrümde Biri geleceğim Kırgızistan Ata mekenim Ardaq tujirim Kılımdarga seni Ürdap gelemin Mekenim menin Kımatın jirim Жүрөгүмө сени сактап келемин жылдын 29 августунда Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Аялдар комитети Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арналган салтанаттуу майрамдык жана отчеттук жыйын өткөрдү. Аталган коомдун Аялдар комитетинин жетекчиси Жамал Сабаева Москвада иштеп жүргөн кыргыз аялзаттарынан түзүлгөн коомдук уюмдар менен тыгыз байланышта иш алып барышып, бүгүнкү иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеп өттү. Москва шаарындагы ресурстук борбордо коронавируска каршы иш-чара жүргүзүүсүнө ылайык коом жетекчилиги жана мүчөлөрү Мен мыкты кулинар конкурсунун катышуучулары меймандар болушту. Кыргыз Республикасынын 7 дубанынын аялдарын башын бириктирип, жакшы жашоого үндөп, аялдардын иш-чараларын мойнуна аркалап, пандемия маалында да өздөрү мекенин алыс жүрүшкөнүнө карабай, жүрөктөрү ата журт деп соккон мыкты айымдар чыгармачылыктарын жана таланттарын көргөзүштү. Аялзаттын улуулугу, ысык сукта туруктуулугу, ар тараптуу чеберчилигин жана мээрими менен чоң дүйнө экендигин өзгөчө аса белгилеп айтса болот. Кечени Курманжан Даткадай ак элечектүү апалар, Аккудай асылзаттар ааламды көрктөндүрүштү. Каракулжа асылзат коому уюштурган музыкалык номерлерден сонун эркүү тартуулады. Конкурска катышуу үчүн өз колдорунан нан азыктарынан торт, каттама, жакчеки, заң-заң, борсокторду жасап келишкен 37 конкурсанттын ичинен эң мыктылары тандалды. Кичинекей жаш муундардан да 4-өө катышып, алдыңкы орундарга, атайын сертификаттарга, баалуу сыйлыктарга ээ болушту. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Аялдар комитети күчтүү, көз карандысыз, юридикалык укуктары бар, мыкты аялдардын уюмдары менен иш алып барышат. Алар Энелер жолу коомдук бирикмеси, Акбата айымдар ордосу, Асылзат айымдар коому, Камкөрүү кыз-келиндер кеңеши, Творим добро, Жаштар коому. Жыйынтыгында ар бир конкурсатка Кыргыз биримдиги коомунун президенти Абдыганы Шакиров баалуу жана акчалай сыйлыктарды тапшырып, жалпы келген коноктор конкурска деп жасалып келинген кулинарлардан торт, борсок жана башка нан азыктарынан даам татып кетишти. Ушул иш-чарадан кийин ар бир коомдук Кыргыз биримдигинин ушу коомдук уюмуна кирген айылдык райондук ушу коомдун жетекчилери өздөрүнүн музыкалык программаларын дагы көрсөтүп атышат. Жана ошондой эле мына азыр ушу айымдардын мыкты кондитер, мыкты кулинар, мыкты ушу улуттук биздин тагамдарыбызды мыкты жасаган ушу айымдарды дагы бөлүп чыгарып, ошолор өздөрүнүн продукцияларын алып келишти. Мына ушул тууралуу бул максаты биздин кыргыз аялдарынын ушул пандемия учурунда болобу, же жөнөкөй учурда болобу, дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбосун, кыргыздын улуттук колоритин, кыргызыбыздын ушу салттын, каадасын эне өңдөнтүп ушу сактап, жана кийинки муундарга ошону дагы улап айтып берүү. Борсоктун кандай жасалышын, кыйыкчанын кандай жасалышын, заңсанын кандай жасалышын, жана ошондой эле таттуу ушу тамак азыктарынын дагы кандай жасалышын ошо ар бири өздөрү айтып берип атышат. Ушул жерге алып келишти. Азыр мына
бул жерде азыр жюрилер өздөрү бөлүнүшүп келген коноктордун ичинен жюрилерди тандап алдык дагы. Алар ушул ар бир орундуктарга биринчи сыйлык, экинчи сыйлык, үчүнчү сыйлыкты айтышат. Булар кондитер жагынан болот, кулинария жагынан болот жана улуттук биринчи биз таштыктап айтышып кетишибиз керек. Себеби нан биздин эң борсок, биздин өзүбүздүн эң брендибиз. Ошон үчүн азыр мына борсоктун, кыйыкчанын ошол улуттук тагамдардан баштайбыз да. Ушуга карата эң басымды салган себебибиз ушул. Апаатты биздин ушул бардык мекендештер, мигранттарыбыздагы ошол өздөрү кээ бирөө квартирада жашап атышса да, аз айлык алып атышса дагы өздөрү ушул жетиштирип, үй бүлөлөрүнө ушул кеңири дасторконду жайып, бирөөнөн же болбосо ушул көп суранбай, ошо эң жакшынакай сабырдуулук менен өткөргөндөрүн гана кыргыз элине көргөзгүбүз келет. Кыргыз биримдигинин аялдар коому Жанна Сабаева эжекебиз жетектеген аялдар коомунун 31 август эгемендүүлүккө карата майрамдык кечеси өтүп жаткан экен. Биз дагы кам көрүү аялдар кеңешинен конок болуп келип калдык. Анан кеченин ичинде мыкты кулинар, мыкты кондитер деген бир жакшы конкурс уюштурулуп жаткан экен. Бизде дагы Нургүл деген кызыбыздын колунан чыккан бир жакшы торту жасап келгенбиз. Биз болсо өзүбүздүн арабыздагы Нургүл Каримова деген мүчөбүздүн жасаган тортун алып келдик. Бүгүнкү жөн келген жокпуз. Жакшынакай кылып 3 этаж кылып тортун берди да бизгечи. Ошону биз алып келдик. Биз энелер жолу коомдук бирикмеси Кыргыз биримдигинин мүчөсүбүз. Ошондуктан биз ушул майрамга келбей кое албайбыз. Майрамды куттуктаганы, элибизди куттуктаганы, өзүбүздүн аялдарыбызды куттуктаганы ушул жерге келип отурабыз. Барыңыздарды майрамыңыздар менен элибиз тынч болсун, аман болсун. Бардык жерде аялдар туу көтөрүп, күлүп, жаркылдап гана дүйнөнүн жүзү болуп, элдин жүзү болуп жүрө берели. Бардыгыңыздарды Кыргыз эгемендүүлүгү майрамы менен куттуктайм. Элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун, асманыбыз дайыма ачык болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Жакшы таасирлер калды. Себеби кыргыз эли бул чет элде жүрсө да, биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү, өзүбүздүн эркиндигибизди ушундай белгилеп, эркин эл экенибизди сезип, ушундай кубанычта турам. Нармамат уулу Ильязбек. Рахмат. Да. Давай, кет. Туптайсың, алып қойыңыз. Мына подарок сізге. Екінші орынға қатты екен. Азыр сіздерге бір, анан екіншіден мына үш өңірге тең комиссиясыз Кыргызстан акча которуу боюнча банковский картанын сертификатын мен силерге обещетем. Кыргызстандыбызда жеп жүргөн тамактар, торт, аябай көп нерселер жасалып келип, бизде көптөн бери бул жерде унутула баштаган тамактардан бери алып келишиптир. Мына ошонун баарын кубандырып, азыр баардыгы ошонун оостойт. Дам татышат. Ошон үчүн мен биринчиден ушул аялдар комитетинин жетекчиси Жаннага Жамалгүлгө аябай чоң рахматымды айтам ушундай чоң мереке өткөргөн үчүн. Экинчиден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мына кирип келе жаткан биздин мамлекетибиздин, Кыргызстаныбыздын эгемендик күнү менен жалпы ушул Кыргыз биримдик коомдук уюм мүчөлөрүнө, жалпы эле Москвада жашап аткан, иштеп атышкан, эмгектенип аткан биздин жердештерди куттуктайм. Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамына карата кыргыз даамдарын даярдап келген айымдарга жюринин мүчөсү болуп, ал жерде биз өзүбүздүн ой пикирлерибизди ортого салып, биринчиликке 3 тортту койдук. Бул торттордун жасалышында өтө чоң акылмандык, өтө чоң ой жүгүртүү, өтө чоң символика Кыргыздын эгемендүүлүгүн, Кыргызстандын
ак калпагын, Кыргызстандын бийик тоолу Тянь-Шань тоолорун, Кыргызстандын тоолорунда, токойунда өскөн мөмө жемиштери менен кооздолгон торторго күбө болуп, ушулардын бардыгына ошого жумшалган күч аракеттер үчүн, ошого салынган сүйүүлөр үчүн биз үчөөнө тең биринчиликти бердик. Андан кийин кыргыздын улуттук даамдарынын дагы бири болгон бул нан деген өтө улук, ыйык. Ушул нанды боорсоктун 2 түрүн жасап келген жаш биздин кулунубуз бар экен Кыргызстандан. Ушул жигитке берилди. Бул жигит жетинин бири кыдыр деп, 7 нанды бириктирип, кандайдыр бир бул жерде да бир акылмандык жатат. Нандардын кооздолушу, нандын бийиктиги, анан 7 нанды бириктирип койгону бул бүгүнкү кыргыздардын биримдик астында өтүп аткан майрамынын белгиси. Кыргыздар биримдикке келсе, кыргыздардын аялдары эле биримдикте жүрбөй, аны колдоп коштоп жүргөн ушундай коомдор, уюмдар, башка жактан тартылган биздин жердештер, мейли мырзалар, мейли бизнесмендер ушул биримдикти колдоп коштоп буларга демөөрчү болот деген ишеничтемин. Себеби аялдардын эмгеги баркталыш керек. Ал сөзсүз түрдө даңкталыш керек. Себеби аял бул ааламда орду чоң. Аялга даже Кудай Таалам, пайгамбарлар чоң маани берген экен. Ыйыктык кайдан келген? Аялдан келген. Барыбыз мен ушул аялдар бүгүнкү уюштурган иш-чарасына абдан терең ыраазычылык билдирем. Мен Кыргыз биримдигинде 14-жылдан бери катышып жүрөм. Кыргыз биримдигинин ушу бүт ушундай жыйындарында, коомдорунда, форумдарына катышып жүрөм. Азыр мына аялдар комитетинде төрайымдын замымын, кошо уюштурушуп жардам берип жүрөм. Ушулар кандай болуп чуркаса ошондой кылып. Бүгүн биздин эртеңки 31 августка карата Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арналган биздин салтанаттуу кечебиз болду. Салтанаттуу кечебиз абдан жогорку деңгээлде өттү. Майрамдык кечебиз абдан сонун болду. Каракожа Сызат айындарынын концерттик программасы, чоң концерттик программасы болду. Абдан сонун өттү. Бул майрамда бардыгынын көңүлү жай болду. Элдин бардыгына ошо иштеген иштерине, аткарган кызматтарына жараша грамоталарын алды, сыйлыктарын алды. Андан тышкары биздин чайпичөөгө деп бизе выпечка менен абдан сонун кылып ушу айындардын жасап келген кол өнөрчүлүктөрү абдан сонун болду. Ар бир айылдардан барбыз да, ар бир айылдардан 5, 10, 15, 20 айылдан. Мен Алайкуу айымынан, Асылзат айымдарынан катышып отурам. Бизде дагы таланттуулар бар, бизде дагы чыгармачылдар бар, бизде дагы жаңандай выпечка уюштуруптур. Аларды жасашып келишти кыздар. Колунан келишинче аялдардын сапаттарын, өздөрүнүн кандай сапатта эмнеге жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп келишти. Бүгүн ал конкурсубуз дагы аябай жакшы өттү. Мына Кыргызстаныбыз эгемендүүлүгүнө ээ болгонуна 29 жыл болуптур. Ошол майрамга карата Кыргыз биримдигинин аялдар комитетинин уюштуруу иш-чарасы өттү бүгүн. Бул иш-чарада бир нече аялдар түптөгөн коомдордун өкүлдөрү катышышты. Жана Кыргыз биримдигине мүчө болгон Москвадагы 7 областка караштуу аял заттары катышышты. Майрамга карата конкурс жарыяланып, ар бир коом өзүнүн тортун, улуттук салттык выпечкаларды бүт бышырып келишти. Боорсок, чакчак, каттама, торт жана башка дагы нерселердин баардыгын бышырып келишти. Бул Кыргызстандын, именно Кыргызстандын байрагын чагылдырып, кыргыздын жигити кыран, мындай күчтүү, кыргыз күчтүү болгон үчүн кыргыз жигитинин атайын фигуркасын жасап келдим. Мындайча айтканда, колубуздан байрагыбыз түшпөсүн, Кыргызстандын байрагы деген максатта. Бул идея күйөөм экөөбүздүн, Жолдошум экөөбүздүн идеябыз. Получается ошо. Негизи аял кишилерди эле эмес, негизи эркек кишилер бар, ошон үчүн биз күчтүүбүз деп ошол эркек кишини атайын жасап келдим эле. Фигуркасын ошол. Активдүүлүгүн көргөзгөндүгү үчүн ушул кичинекей бөбөктөр менен аябай чоң таазим этип атам. Ушуларга биз сертификат даярдадык эле, ошону тапшырып коелу, э? Кутбединова Анжелика и
Садыкова Сема. Катышабыз деп папам болуп келдим. Мен үйдө торт жасап, домашний торт, потом ушул жака блинчикти жасагам. Только блинчикти баарын унутуп калыптыр. Канча жаштасыз? 12. Блинчикти канча жаштан бери жасап? Блинчикти 9. 9? Да, 9 бар. Кекстарды үйдө ардеке жасайм. Ошолорду жасап жүрөм. Пицца, кекс, торт ушундайларды жасайм. Вот. Торту качактан бери жасайсыз? Торту ушу 10 лет. И испекла круассаны и кексики. Я научилась печь блинчики в 7 лет. А кексики и всякие, допустим, маленькие булочки я научилась печь в 9 лет. Тортики я могу сейчас сделать вроде как медовик или торт панчо. Я тоже участвую в конкурсе. Мне сейчас лет 8. Я научилась делать кексики у сестры. Она могла делать торты и блинчики. Я смогла сама делать. И я помогала торт и маме и Анжелике помогать, чтобы они сделали торт и блинчик. Еще я спою свою песенку, которую я уже после вчера делала. Мне дома не сидится, мне хочется играть, хочется скорее учиться и первокласской стать. Бежал я при вышку, боялся опоздать, едва под мышку портфель успела мама дать. Биздин балдарыбыз дагы эң сонун өзүнүн эмгектерин жасап келишиптир. Ушул көптөгөн суроолор түштү ата энелерден жана балдардан. Мына азыр дагы түшүп атат. Кудай буйрса жакынкы арада биз дагы бир жакшы ушундай бир балдардын чыгармачылыгын көрсөтө турган дагы ушу мыкты балдардын кулинарын, мыкты балдардан чыккан ошо мыкты кондитерлердин бир конкурсун Кудай буйрса өткөрөбүз. Буга ошо балдардын алдында милдеттенме алып кетебиз. Кыргыз биримдиги аялдар комитети. Кара суу колунан кара суу таттуулары аттуу кондитерлик кухнябыздан 17 килограмм торт жасап келип катыштык. Ошо алдыңкы орунга ээ болдук. Кыргыз биримдигине чоңдон чоң ыраазычылык. Бүгүн 2 түр выпечка жасап атайын ушул конкурска келип катыштым. Аябай жакшы маанайда барып өттү. Ушунчалык жакшынакай даярданып, эжекелер ушунчалык өзүнүн чыгармачылык ырсаптарын окуп беришти. Аябай сонун ырдап беришти. Мадина Жапарова, Гүлдесе Капарова, Субара каналы, Москва шаары.